Балыкчы шаарында саркынды сууларды тазалоочу курулма толук ишке берилди. Анын кубаттуулугу суткасына 4200 куб метрди түзүп, шаардын 80 000 калкын тейлөөгө эсептелген. Бул заманбап ишкана Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 26 апрелинде Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгына карата курулган. Иш-чаранын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров онлайн режимде катышты. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн Балыкчы шаарынын мэри, Ысыкөл облусунун ыйгарымдуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси жана башка шаардын мекеме ишканаларынын жетекчилери менен ачылыш аземин өткөрүштү. Ушул саркынды суу тазалоочу жайыбыз 100 жыл иштейт деген үмүтүбүз чоң. Бул жер 2016 жылы бул долбоор айтылып ишке кирели деп ишке киргизүү башталган. 2020 жылы толук кандуу колго алынып өкмөт тарап жагыбызга суу түтүкчө ишканасы Азия өнүктүрүү банк менен биргеликте иштеп чыгып проектсин анан ушуну мына бүгүн 2024 жылы бүгүн октябрь айында ачылыш кылып отурабыз. Курулуш иштерин Tianjin Corporation China Road компаниясы бириккен консорциум тарабынан аткарылган. Курулушка жалпы 9,487,632 АКШ долларын түзүп, долбоорду Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен ишке ашырылган. Канада иштеген кызматкерлерибизди кошумча окутуп, үйрөтүп, ошого жараша 1 жылдык мөөнөттө кытайлык ушул жайды салган компаниясы бизди коштоп кетмекчи. Бардык технология, жабдуулар, бүт заманбап электроэнергияга үнөмдүү жабдуулар орнотулду. Буга чейин Союз малынан бери 2 этаптан курулуп башталган. Алгач биринчи этабы 1968 жылы, экинчи этабы 1978 жылы кубаттуулугу суткасына 36 000 куб болгон саркынды сууларды кабыл алуучу бекеттен башталган. Бирок 20 жылдан ашык убакытка созулган курулуш иши аягына чыкпастан 1989 жылы эксплуатацияга механикалык бөлүгү берилген. Ал эми 2016 жылы жергиликтүү бюджеттен 111 550 сомго анын механикалык тазалоо бөлүгү оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. 98% тазалоо ыкмасы бар бул жерде. Бул тазаланган суу сөзсүз түрдө биз жайыттарга, тиги алмабактарга, балык чарбачыларга суу чарбасына жөнөтүлөт. Бул мындан тазаланып чыккан суулар 98% таза суу деп эсептелет. Республика боюнча онлайн режимдеги 45 объектинин бири болгон саркынды сууларды тазалоочу курулма замандын талабына жооп бере турган механикалык, биологиялык жана ультрафиолеттик болуп 3 катмарлуу тазалоодон өтөт. Нуржан Дөөткулова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан.